кошуп алыңыздар. Төз эфирдеги кызматта мен Арзымат Аланов. Кутман күнүңүз менен. Дегенде чегарадагы абал туурасындагы маалыматтан баштасак. Чегарадагы чатактан улам Тажикстандын бир чегарачысы жаракат алганы белгилүү болду. Окуя кечээ 24 майда болгону айтылган. Бул арада Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы билдирүү таратты. Анда Тажикстан акыркы учурларда Кыргыз-Тажик чегарасында абалды атайын курчутуп жатканы белгиленет. Мекеме тараткан билдирүүдө чегарада жагдайды жасалма дестабилдештирүү Тажик тарапка пайдалуу болуп жатканы айтылат. Тажик тараптан белгисиз кишилер кыргызстандык чегарачыларды көздөй ок чыгарган. Болжол менен түшкө 12-ге чукул Кыргыз-Тажик чегарачыларынын ортосунда кыска убакытка атышуу болуп кеткен. Жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаев коронавирус илдетинен улам 70 жашында көз жумду. Сөөгү бүгүн саат 10-до аларча көрүстөнүнө коюлду. Ал эгемен өлкө тарыхында мыйзам чыгаруу тармагынын башатында туруп, 1993 жылы кабыл алынган Конституцияны жазууга катышкан. Буга чейин Чолпонбаевдин ооруга чалдыгып, бирок абалы жакшы болуп калганы маалымдалган эле, тилекке каршы жакшы боло албай коронавирустан улам көз жумду. Коомчулугу орду толгус чоң жоготууга учурады. Көрүнүктүү коомдук саясий ишмер Мукар Чолпонбаев 70 жашында дүйнө салды. Маркумдун үй бүлөсүнө, туугандарына жана жакындарына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагалар Кеңешинин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып, алардын аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Чолпонбаев Мукар Шалтакович 1950 жылы 29 март күнү Ысык-Көл дубанына караштуу Ысык-Көл аймагынын Өрүктүү айылында жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргыз мамлекеттик университеттин Ташкент башкаруу жана политология институтун аяктаган соң 1976 жылдан 1984 жылга чейин Фрунзе шаарындагы 1-Май районунун прокуратурасында тергөөчү, Кыргыз транспорт прокуратурасында улук тергөөчү, Кыргыз СССРнын башкы прокурорунун алдында өзгөчө иштер боюнча тергөөчү болуп эмгектенген. 1984 жылдан 1991 жылга чейин Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун юридикалык бөлүмүнүн башчысынын ордун басары, бөлүм башчысы болгон. 1991-93 жылдар аралыгында Чүй облусунун юстиция башкармалыгынын начальниги, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратында бөлүм башчысы кызматын аркалаган. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын юстиция министри болгон. Турмуштук бай тажрыйбасы менен аянбай бөлүшүп, жаштарга акыл насаатын айтып, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кафедра башчысы болуп эмгектенүү менен бирге жаштарга дарс окуган. Чолпонбаев Мукар Шалтакович Кыргыз СССР Жогорку Советинин 12-чи чакырылышынын жана Кыргыз тарыхында легендарлуу парламент деген ат менен калган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1-чи чакырылышынын депутаты болгон. Өзүнүн толеранттуу жүрүш турушу, кызыкчылыктардын компромиссине баруу аркылуу адамдарды бириктирип, ынтымакка чакыргандыгы менен кесиптештеринин арасында бийик кадыр баркка ээ болгон. Ал 2005 жылы Мекеним Кыргызстан кыймылынын уюштуруучуларынын жана жетекчилеринин бири эле. Юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Мукар Чолпонбаев жогорку окуу жайлар үчүн гражданское право, право интеллектуальной собственности, законодательство о дисциплине труда окуу китептерин жазган. Ошондой эле 16 илимий макаланын автору. Мукар Шалтаковичтин өмүрү жана эмгек жолу принципиалдуулуктун, мекенчилдиктин, кажыбас эриктүүлүктүн жана күжүрмөн мээнеткечтиктин үлгүсү. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына жана бекемделишине, өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошкон. Көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер катары анын ысымы элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып калат. Анткени ал өмүрүн өлкөнүн жана өз элинин кызыкчылыгына кызмат өтөөгө арнап, көп жылдык талыкпас жана жаратман эмгек жасады. Мукар Чолпонбаев ишенимдүү кесиптеш, данышман жетекчи, боорукер жана жоопкерчиликтүү инсан болгон. Турмуштук тажрыйбасынын молдугу, акылмандыгы, кесипкөйлүгү менен айырмаланып турчу. Биз бүгүн жөн эле инсандан эмес, кесипкөй адистен, ишенимдүү достон, зирек саясатчыдан айрылып отурабыз. Маркумдун үй бүлөсүнүн жана жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагалар Кеңеши Шеримкулов, Матубраимов, Эркебаев, Бөрүбаев, Кадырбеков, Мукашев, Султанов, Тагаев, Курманов, Масалиев, Келдибеков, Жээнбеков, Турсунбеков, Жумабеков.
Бүгін коомдук транспорттун бардык түрүнө уруксат берилди. Ушундай эле көрүнүш башка аймактарда да болууда. Ал эми маршруттук кичи автобустар адаттагыдан дээрлик 50% аз чыкты. Бул жол менен 800-900 дана. Ош аймагында болсо шаардык транспорт жумушка чыгаарда бардык эрежелер сакталып жатканы маалымдалды. Троллейбус каттамга 20 троллейбус, 13-12 каттамга 12 автобус чыкты. Автобустардын иштери толук дезинфекция болуп, андан сырткары дагы ушу бак автобустун поручняларына бинттер менен ороп, ичине антисептиктерди коюп, анан багы социалдык аралыкты сактагыла деп наклейкаларды кадап, элдер отурганда аралыгы 1,5 метр сакталсын депчи, ошолорду коюп туруп, андан сырткары дагы автобустун айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп бүгүнкү күндө ошо 32 автобус каттамга чыгып кетти. Муна адистер бүгүн Кыргызстанда расмий түрдө дем алыш күн деп жарыяланганы жана жүргүнчү ташууга коюлган жаңы чектөөлөрдөн улам жолокудан киреше табуу мүмкүнчүлүгү азайганы менен түшүндүрүүдө. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Бишкекте марттын соңунда коомдук унаанын бардык түрү токтогон. 25 майдан тартып уруксат берүү чечими чыкканда ар бир автобус, троллейбус жана кичи автобуста жүргүнчүлөр ортосунда аралык жана санитардык талаптар сакталышы керектиги айтылган. Эми дүйнө кабарларынан Гонконг көчөлөрүн каршылык акция каптады. Миңдеген киши Кытай бийлигинин шаардын автономиясын чектөө планына каршылыгын билдирүүдө полиция жүздөй адамды катуу күч колдонуу менен кармады. Элди жашагызчу газ, суу бүркүп, кууп таркатты. Жума күнү ишин баштаган Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибинде Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Өкмөт Кытайдын чалгын кызматтарына аймакта иш алып баруусуна жол ачат. Американын президенти Дональд Трамп быйыл күзүндө өтүүчү президенттик шайлоодон жеңишке жетишин Орусия президенти Владимир Путин каалабайт деп билдирди. Айтымында Кытай дагы Трамптын шайлоодон жеңишке жетишин каалабайт. Мындан тышкары Дональд Трамп шайлоодогу башкы атаңдашы АКШнын мурдагы вице-президенти Джо Байденден эч кандай оң сапаттары жок экенин айтты. Ал эми Джо Байден өлкөдө коронавирус инфекциясы күчөп жатса, Трамп гольф ойноп жүрөт деп сынга алган. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо ушул жылдын 3-ноябрында өтөт. Анда Дональд Трамп экинчи мөөнөткө аттанат. Кытай дүйнөлүк илимий топтор менен коронавирустун булагын аныктоого даяр. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министри Ван И билдирди. Кытай коронавирустун булагын иликтөө үчүн эл аралык илимий топтор менен илимий изилдөө кызматташтыгына даяр. Бул жаатта ачык позицияны карманабыз. Аны менен катар бул процесс акыйкат, конструктивдүү жана мыкты деңгээлде жүрүшү керек деп эсептейбиз деди. Айрыкча Америка Кошмо Штаттары Кытайдын өкмөтүн билип туруп эч нерсе айткан эмессиңер деп күнөөлөп келет. Ош шаарынын аймагындагы кырдаалга байланыштуу мектептердеги быйылкы жана мындан бир нече жыл мурда мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн жолугушууларына салтанаттарын өткөрүүгө уруксат берилбейт. Ош шаарынын аймагындагы бардык мектептер ата-энелер комитеттери менен байланыштарды күчөтүү тапшырылган. Кымбат унаалар менен Ош шаарынын көчөлөрүндө шаардан сырткары эс алууга чыгууга жол берилбейт. Талапты жана тартипти бузгандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ушундай эле талап 10, 20, 30 жылдык жолугушууларды өткөрүүгө келгендерге дагы коюлат. 10 жылдык, 20-30 жылдык жолугушууларга келебиз деп даярданган жарандар дагы жок эмес экен, бизге жеткен маалыматтар боюнча. Ошондуктан бүгүнкү санитардык эпидемиологиялык эрежени сакташ боюнча атайын иш-чаралар жүргүзүлүп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркыда Ош областынын аймагында 4 багытта жылып жүрүүчү посттор коюлду. Мында ошол посттордон ошол жолугушууга бараткан, отуруштарды уюштурууга, аземдерин уюштурууга бараткандарды жолдон кайтарып атабыз, түшүндүрүп. Ал эми коронавирус эпидемиясына байланыштуу марттын орто ченинен берки убакытта мектеп окуу-жайлары аралыктан окутулуп, билим бааланып жатат. Бирок онлайнга өткөндө кыйналып жаткандар бар. Анткени баары эле шаар эле үйлөнүп кете алган жок. Экзамен бааларда быйыл адатта өзгөчө шартта коюлууда. Бирок Zoom менен Google Classroom платформаларын онлайн колдонуп сабак өтүү канчалык сапаттуу болууда? Ансыз да билим алуу жагынан Кыргызстан аксайт. Ильяс Анарбай уулу алардан кабар алды. Жакын отургула дагы тапшырмага даярдангыла. Соңку 2 ай ичинде билим берүү тармагындагы сабак өтүү түп тамырынан өзгөрдү. Дистанттык түрдө билим алуу 1 жыл мурун ойго келмек эмес. Бирок онлайн окуп экзамен тапшырып сабак өтүүгө баарыбыз дароо көнүп кетерекпиз.
Баары бир тиякта мектепте эле окуганы жакшы да. Азыр үйдө баары бир ата-энеси жардам берет же эмелер. Тияктан болсо хоть мугалимдер түшүндүрүп, анан кийин айтып берип, анан башка балдар коштоп ошентип эметишет да. Үйдөн болсо көбүнчө родительдер эле жардам берет да. Онлайн анчалык деле жаккан жок бизге. Рахмат, ийгилик. Школга барганга жетпейт го. Биз школда эле обществода эметкенбиз да, окуп чоңойгонбуз. Анан жанагындай изоляция болгондо адам баласы бири-бири менен деле сүйлөшүп, кеңешип, бирдемени үйрөнөт да. Рахмат. Бирок кандай методиканы, кайсы баалоо усулдарын колдонобуз, кантип сабактын деңгээлин жакшыртабыз деген маселелер бир системага түшө элек. Ошентсе да аралыктан окууга секирик таштадык дешет айрым эксперттер. Айта турган 3 негизги нерсе бар да. Биз ойлонуп, жылдар бою 10 жылдап мына түзүш керек контент деп коет да. Сабактардын мазмунун, сабактарды топтош керек эле, фонд топтош керек эле деген нерсе 2,5 айдын ичинде азыр кирсеңер жайнап атат интернеттин бардыгы. Бардык тилде, кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде бардыгы сабактар жайнап калды да. Аябай жакшы. Экинчиси, ата-энелер менен окуучуларга альтернатива түзүлдү. Эгерде жакпай калабы, башка дагы бир сабактан алсаң болот. Башка жерден үйрөнсөң болот деген нерсе болуп атат да. Анан үчүнчү дагы бир жакшы жагы бул методика, мугалимдерге үйрөнүү методикасы дагы мүмкүнчүлүк болду да. Айылда туруп алып, мен деген мындай күчтүү методикалык жактан такшалган мугалимден үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анткени менен айыл жеринде жашаган ата-энелер онлайн түрүндө окутууда бир топ эле түйшүк тартып жатат. Мисалы, көп балалуу айыл жериндеги үй-бүлөлөрдө окуучулар жетиштүү билим ала албай калат. Колунда жок ата-энелер бардык балдарын сапаттуу интернет колдонуучу каражаттар менен камсыз кыла албайт. Мен канааттанган жокмун. Эптеп эле будамайлап окуу жылы аяктап баратат. Айыл жеринде өзгөчө кыргыз үй-бүлөсүндө 5-6 балалуу үй-бүлөлөр бар. Мен өзүм дагы аларга күбө болдум. Бир телефонду байкуштар келелден кечке чырылдап бири-биринен талашып окушат. Анан жөн эле шатаңдай бергенде эмне кереги бар? Санаа эптештирүү, анан онлайн деген азыркы заманбап терминдер ансыз дагы жакыр мамлекетте толук кириши элек. Андай баягы эле чоңдордун балдары эрке тартаңдан балдар эле интернетти жакшы өздөштүрүп кемичкендей чакпаса, карапайым кыргыз үй-бүлөсүндө онлайн аралыктан окутуу деген толук ачык эле өз деңгээлине жете элек. Кыргызстан эмес, маселен белгилүү Кембридж университети кийинки окуу жылында толугу менен онлайн өткөрүүнү чечти. Бирок ансыз да билим берүү жагынан аксаган Кыргызстан бул метод менен жеткиликтүү билимдүү жаштарды таптай алабы, ушул көйгөй ойдон калууда. Албетте аралыктан окутуу бул көбүнчө окутуучулар менен студенттер үчүн моралдык, психологиялык кыйынчылык. Теңсиздик бир эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Кече эле бизде ушундай талкуу болду, Англиянын мугалимдери менен талкуу болду. Ал жерде деле ушул эле көйгөй болуп атат. Бирок ушул жерде эки нерсени ачыктап баамдаш керек да. Кыргызстандын ичинде сабак боролорлук нерсе. Кыргызстанда бизде ошол чүдө окуйта баштаган мезгилде бул жагы чама чаркы жетпей атат. Телефон алып бериш керек, телевизор коюп бериш керек деген нерсени коомчулуктун бардыгы жапырт көтөрүлүп, ушул нерсени чечкенге аракеттенди да. Дагы бир абитуриенттер үчүн эң маанилүү болгон жалпы республикалык тестирлөө кандай өтөөрү тууралуу коомчулукта суроо жаралган. Алгач алда онлайн режиминде өтүүсү пландалып, калыстыкты камсыз кылуу максатында кайра адаттагыдай жүргүзүү боюнча, бирок санитардык нормаларды сактоо менен өтүүсү тууралуу Билим берүү министрлигинин чечими чыкты. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Эфирдеги кеткен бардык жаңылыктар интернеттеги YouTube, Instagram баракчаларына жайгаштырылды. Экрандагы даректер аркылуу катталууну унутпаңыз. Ал эми саат кечки 7-де жаңылыктардын кечки чыгарылышы адаттагыдай эле кызматта. Аместермен коштошом, саламат болуңуздар.